Арбаңыздар, ардақтуу адабият ишкабыздары. Орус элинин залкар жазуучусу Лев Николаевич Толстойдун Анна Каренина романын белгилүү адабиятчы Тазабек Саманчиндин которуусунда тааныштырууну улантабыз. Вронский Аннага сенин абалың эң эле кыйын, андан көрө күйөөңө ачыгын айтууга тийишсиң деп айтканында, ага катуу ыза болуп, жаны кашайып жүрсө да, ал өз абалынын ичинен мен бир жаңылыш, таалайсыз жолго азгырылдым деп эсептеп, аны өзгөртсөм деп бүт жан дили менен самап жүргөн болчу. Күйөөсү менен ат чабыштан келе жатып, ачуусу менен ага бүт ачыгын айтып салды. Айткан кезинде жаны катуу кейисе да, буга өзү кубанып да калган. Күйөөсү жеткирип коюп кеткенден кийин ал ичинен жакшы болду. Эми мен бир жаңсыл болом. Жада калса алдагандан, калп айткандан кутулдум деп ойлоду. Эми анын абалы бир жаңсыл болуп, түбөлүктүү өзгөрө тургандыгы ал үчүн шексиз болду. Анын өзгөрүлгөн бул жаңы ал абалы өтө начар болушу да мүмкүн. Бирок кантсе дагы ал бир жаңсыл болуп, мындан ары күдүктөнгөн күн, калпычылык турмуш болмок эмес. Бүт чынын айтып, күйөөсү менен өзүнүн жанын кейиткен кейиштин эсеси эми абалымдын бир жаңсыл болушу менен өтөлгөлөнөт деп ойлоду. Ошол эле күнү кечинде Анна Вронский менен учурашкан болчу. Бирок ал күйөөсү экөөнүн ортосунда болгон окуяны өз абалы бир жаңсыл болуу үчүн айтууга тийиш болсо да, ага айткан эмес. Анна эртеси эрте менен уйкусунан ойгонгондо кечээ күйөөсүнө айткан сөзү биринчисине түштү дагы, ал сөз ошончолук укмуштуудай жаман болгондуктан бул эң эле одоно, орой сөздү кантип дити чыдап айткандыгын биле албады. Андан эмне натыйжа келип чыга тургандыгына такыр акылы да жетпеди. Бирок айтылуучу сөз айтылды. Алексей Александрович болсо эч нерсе дебестен кетип калды. Вронскийди көрдүм, бирок ага айтканым жок. Чыгып бара жатканда аны токтотуп, ага жакшы эле айтайын деп барып кайта айныдым. Анткени ага адеп келгенде айтпай, эми айтмакчы болгонум мага эң эле өрөксөл көрүндү. Айткым келсе да эмне үчүн ага айта албадым экен? Ошондо бул суроосуна берер жообунун ордуна уяттын албырган ысык боёгу бүт бетин каптады. Эмне үчүн айта албаганын түшүндү. Көрсө уятынан айта албаптыр. А кечинде аныктала түшкөндөй болгон анын алабалы эми күтпөгөн жерден анын аныкталышы мындай гана турсун, кайта туюу кагапталып калгандай көрүндү. Эми маскара болгонун ойлоп заманасы куурулду. Мурда бул эсине келүүчү эмес, эми күйөөсүнүн канте турганын ойлонуп, оюна укмуштуудай жаман пикир келди. Азыр башкаруучу келип, аны үйдөн кууп чыгат. Анын бул маскарачылыгы бүт дүйнөгө жарыяланат деген пикир анын оюна келе берди. Үйдөн кууп чыкканда кайда баруучумун деген суроо коюп, ага эч кандай жооп таба албады. Анна Вронскийди ойлогондо, ал аны сүйбөгөндөй, кайта ал андан кутула жаздай баштагандай, ал аны албачуудай көрүнүп кетти. Ошол себептүү ага андан жатыркаган бир сезим пайда болду. Күйөөсүнө айткан сөзү, өз көңүлүнчө тынымсыз кайталай берген сөздөрдүн баарын өзү элдин баарына жайгандай, аны элдин баары билүүчүдөй болуп көрүнүп кетти. Ал өзү менен бирге жашаган кишилердин жүзүн даап тике карай албайт. Өзүнүн кызматчы кызын да чакыра албады. Ал гана турсун, жадегенде астыңкы үйгө түшүп барып, баласы менен гувернантка аялдын үстүнө барууга дагы батын албады. Көптөн бери Аннанын эшик астында тыңшап турган кызматчы кызы өз бетинче анын үстүнө кирип келди. Анна анын көзүн таңыркай карап алып, чоочугандай кызарып кетти. Коңгуроо кагылгандай болду эле деп, кыз кирип келгендиги үчүн кечирим сурады. Кыз көйнөк менен кат алып келди. Кат Бетсиден экен. Бетси ага бүгүн эртең менен аныкына Лиза Меркалова менен Барнеса Штольц өздөрүнүн көңүлдөштөрү Калужский менен Стремнев Корея болуп келишип,
крокет ойношот деп эсине сала жазган экен. Келип жок дегенде алардын кылык жоруктарын көрүп кетиңиз. Келишиңизди күтөмүн деп катын бүтүрүптүр. Анна катты окуп чыгып, оор күрсүнүп алды. Түк эчтенкенин мага кереги жок деди. Таранып жасана турган столдун үстүндөгү шакекчилер менен щеткаларды ирээттеп жүргөн Аннушкага. Бара тур, кийинип азыр чыгамын. Мага эчтенкенин кереги жок. Аннушка чыгып кетти, бирок Анна кабинетинен башын шылкыйтып, колун шалдайтып, баштагы калыбынча отура берди. Анда-санда гана кандайдыр бир ишарат кылып, бир нерсе деп айткысы келгендей, бүт денеси силт эте түшүп, анан кайта былк этпестен шалдайып отуруп калат. Кудайым-ай, Кудайым-ай, деп тынымсыз кайталап айта берди. Бирок Кудайым дегендин дагы, ай дегендин дагы ал үчүн эч кандай мааниси жок эле. Өзү диндары болуп тарбияланып, эч убакта динге шек келтирбегени менен, азыркы абалында динден жардам издөө деген ал үчүн Алексей Александровичтин өзүнөн жардам издегендей бир кеп эле. Анткени эгер ал динден жардам күтө турган болсо, азыркы анын өмүрүнө маани берген турмушунан аша кечүүгө тийиш болчу. Ал өз өмүрүндө мурда башынан өткөрүп көрбөгөн мындай жаңы көңүл сезиминен түйшүктөнүп, кыйналмак гана турсун, андан жүрөксүп корко баштады. Талган көзгө бардык нерсе кош көрүнгөндөй, анын көңүлүндө бардык нерсенин баары кош көрүнө баштады. Ал кезде эмнеден коркуп, эмнени самап отурганын өзү да билбейт. Же өткөнүн самап, өткөнүнөн коркуп отурганын, же болбосо келечегин самап, ошол келечегинен коркуп отурганын өзү да түшүнө албайт. Башынын эки саамай жагы ооруп кеткендиктен, капырай, бул менин эмне кылып жатканым деди. Саамай чачын кош колдоп аткып кармап, жула тартып жатканын эсин жыйнагандан кийин гана билди. Ордунан ыргып туруп, аркы терке баса баштады. Кофе даяр болду. Мамзель менен Сережа сизди күтүп отурушат, деди. Аннушка улам келген сайын Аннанын ошол бир калыбынан жазбай отурганынын үстүнөн чыга берип. Сережа дейсиңби? Сережа эмне болуптур, деди. Эртеден бери баласы эми гана эсине түшкөн Анна кокусунан жандана түшүп, жазыктуу болуп калган сыяктанат деп, Аннушка күлүмсүрөп жооп кайтарды. Эмне болуп? Текчеде турган сиздин шабдаалылардын бирин алар акырын алып жеп койгондой көрүнөт. Анна кийинки жылдары бүт өмүрүмдү балама багыштадым деп эсептеп жүрө турган, ошондой деп эң эле ашыра айтылса да, анча-мынча чындыгы болгон ошол энелик ролун эсине түшүрүп, азыркыдай абалда калган күндө дагы күйөөсү Вронский экөө менен кандай гана мамиледе болбосун, ага көз каранды болбостон жашай турган өз дүйнөсү бар экенин сезип кайраттана түштү. Ал өз дүйнөсү баласы боло турган. Ал кандай гана күнгө туш келбесин, баласынан эч качан айрылмак эмес. Күйөөсү аны маскаралап, мейли үйүнөн айдап жиберсе да, Вронскийдин мейли андан көңүлү сууп, кадимкидей ээн эркин жүрө берсе да, ал жөнүндө дагы жаман ойлоду. Ал эч качан баласынан айрылмак эмес. Анын өмүрүнө максаты бар. Ал ушул тилегине жетүү үчүн, баласынан айрылып калбоо үчүн далалат кылып, аракеттенүүгө тийиш. Аракеттенгенде дагы эртерээк, ылдам баласын алып кое электе аракеттенүү керек. Баласы менен бир жака жөнөп кетүүгө тийиш. Анын токтоосуз иштей турган жалгыз иши мына ушул. Ал кейишин басып, бул түйшүктүү абалдан кутулууга тийиш болчу. Баласына байланыштуу ойлогон ою, аны менен бир жака дароо жөнөп кетмекчи болгону анын көңүлүн тынчытып да жиберди. Анна ары бери кийинип төмөн түштү дагы, аны кофе үстүндө Сережа менен гувернантка каадасынча өзүн күтүп тура турган мейманканага чечкиндүү басып, шарт кирип барды. Бүт ак кийинген Сережа күзгүнүн алдындагы столдун жанында көбүрөөк башын ылды эңкейтип туруп алып, Аннага бештен белгилүү атасына окшоп, бардык дити менен берилип, өзү терип келген гүлдөрдөн бир неме жасап жаткандай. Гувернантканын түрү эң эле катаал көрүндү. Сережа кадимки адатынча: апаке, деп алды да гүлдү кое туруп,
Эниме барып учурашсам бекен, же болбосо веногумду жасап туруп, анан гүл менен барсам бекен деп кайрылып туруп калды. Губернантка учурашкандан кийин Сережанын кылык жоругу жөнүндө тактап, чубалжыта айта баштады. Бирок Анна анын сөзүнө кулак салганы да жок. Бу аялды өзүм менен бирге ала кетсемби, же жокпу деп ал ушу тууралуу ойлонууда эле. Жок, албай жөн эле коеюн деп чечилди. Балам менен жалгыз кете берейин. Ооба, анысы начар кылык, деп Анна уулун ийинден алып, баланы ары кубандырып, ары иймендирген, иймеништүү жумшак көз караш менен карап алып, бетинен өптү. Баланы мында калтырып, сиз бара туруңуз деди да, таңыркабай караган тарбиячы аялга. Анан баласын колдон алган бойдон кофе куюлуп даярдалган столго барып отурду. Апаке, мен бар эмеспи? Аны, деди баласы, шабдаал үчүн энеси эмне кылмакчы болгонун анын ырайынан байкамакчы болуп. Сережа, деди энеси. Тарбиячы аял үйдөн чыгып кетери менен, бу кылыгың начар. Эми мындан кийин антпейсиңби? Мени жакшы көрөсүңбү? Анна көзүнө жаш айланганын сезди. Кантип муну жакшы көрбөйүн? Деди ичинен, баласынын ары жүрөксүп, ары кубана караган көз карашын баамдай карап. Же чын эле бу дагы атасы менен кошулуп мени жазалашып жүрбөсүн? Бу да чын эле мени аябайбы? Бет ылдый салаалап жаш ага баштады. Ал жашын жашырмакчы болуп ордунан учуп туруп, террасаны көздөй жүгүрө жөнөдү. Кийинки күндөрү төгө жааган кара нөшөр жамгырдан кийин күн ачылып кеткени менен суук тартып калды. Чаңкая тийген күндүн жарыгы таза жуулган жалбырактан чыпкаланып турганы менен аба бир кыйла суук болчу. Анна таза абага чыкканда мурункусунан дагы катуураак сезиле түшкөн көңүл коркунучу менен сууктан ичиркенип, селт-селт этти. Мариетка бара кой. Артынан ээрчи чыгып келе жаткан Сережага ушундай деди дагы, анан террасага төшөлгөн саман бойро менен аркы-терки жүрө баштады. Чын эле булар мага кечирим кылышпас бекен? Мунун баары башкача болушу мүмкүн эмес экендигин түшүнбөс бекен, деди ичинен. Анна токтоло калып, жалбырактары жамгырдан таза жуулуп, чаңкая тийген күндүн муздак шууласынан жалтырап, желден ыргалып турган көк теректин башын көрүп, алардын кечирбей тургандыгын, эми алардын баары мына бу көрүнгөн асмандай, мына бу турган көк дарактай ырайымсыз болоорун түшүндү. Бир нерсе көңүлүндө кош көрүнө баштагандыгын дагы сезди. Кой, ойлонуп кереги жок, деди ичинен. Барып камынуу керек. Кайда бармакмын? Качан кетмекмин? Өзүмө кошо кимди алсам? Ооба, Москвага кечки поезд менен. Аннушка менен Сережа экөөнү анан эң эле зарыл болгон буюмдарды гана алайын. Бирок алды менен ал экөөнү тең кат жазайын. Анна ылдамдап басып, үйүндөгү өз кабинетине барып, столуна отуруп, күйөөсүнө кат жазды. Болор иш болгондон кийин, мындан ары сиздин үйдө тура алгыдай эмесмин. Кетемин, баламды да кошо ала кетемин. Мен закондон жайын биле албайм. Андыктан баланын ата-энесинин кимиси менен калаарын да билбеймин. Бирок баламсыз менин көрөр күнүм жок болгондуктан аны өзүм менен бирге ала кетип жатамын. Берендигиңизди көрсөтүп, баланы мага калтырыңыз. Ушуга чейин ал катты кадимкисиндей ылдам жазып келип, күйөөсүнүн берен эмес экендигин өзү биле туруп, аны берендикке чакырып, жана катты кандайдыр бир муңдуу сөз менен аяктайын деп ойлонуп, буйдала түштү. Өз айыбымды, өкүнүчүмдү айта албаймын. Анткени, деп кош жекиттер тизилди. Пикирлерин байланыштыра албай дагы такалып калды. Кой, болбойт, деди ичинен. Эчтенкенин кереги жок. Анан катты айырып, берендигиңиз деген сөздү кошпостон көчүрүп туруп чаптады. Вронскийге дагы кат жазууга туура келди. Айтылуучу сөздү күйөөм айттым деп жазып, андан ары жаза албай көпкө чейин отурду. Андай деп жазуу эң эле орой. Ал зайыпаналыкка жатпай турган.
Эми мындан кийин эмне деп жазмакчымын деди ичинен. Уятынан бети дагы кызарып кетти. Вронскийдин сабырдуулугу эсине түшүп, анын ошондусуна ыза болуп, жалгыз сүйлөм жазылган бир барак кагазды майдалап тытып салды. Эчтеменин кереги жок деди да, кагаздарын жыйнаштыргандан кийин үстүңкүйгө чыгып барып, тарбиячы аял менен үй кызматчыларына бүгүн Москвага кете турганын айтып, ошол замат буюмдарын жыйнаштыра баштады. Дача үйүнүн бөлмөлөрүнүн баарында буюмдарды ташып чыгарып жүргөн дворниктер, багбандар, лакейлер, шкаф, комоддордун баары ачылган. Эки жолу дүкөнгө барып, жип сатып келишти. Полдо газетанын айрындылары чачылып жатты. Эки сандык, бир нече кап, буулган шалчалар ооз күйгө чыгарылып да коюлду. Карета менен эки кирегеч араба эшик алдында турду. Аннушка үйгө жакындап келип калган экипаждын добушун угуп, аны Аннага айтканда, ал жол камылгасы менен алаксып жүрүп, ички түйшүгүн унутуп коюп, кабинетиндеги столдун жанына туруп алып, жол капчыгына буюмдарын салып жаткан болчу. Анна терезе жакты карап алып, эшик алдында тышкы эшиктин коңгуроосун кагып турган Алексей Александровичтин курьерин көрдү. Эмне экен? Барып билчи деди дагы. Эмнеси болсо дагы баарына кайыл болуп, шашпай барып, креслого отуруп, эки колун буттунун үстүнө таштады. Лакей Алексей Александровичтин колу менен жазылган калың пакетти алып келди. Курьерге жообун ала кел деп айтышкан экен, деди лакей. Жакшы болот, деди дагы. Лакей чыгып кетери менен колу калтырай катты айрыды. Дал ортосунан бандеролька менен чапталып, эч жери бүктөлбөгөн бир топ кагаз акча андан суурулуп түштү. Анна катты ары бери алып, аны аягынан окуй баштады. Сиздин көчүп келе турган камылгаңызды дайындап койдум. Менин бул өтүнүчүмдүн аткарылышына зор маани берип отурам дегенди окуду. Анна катты андан ары кайта ылдый көздөй көз жүгүртүп, бүт окуп чыкты дагы. Анан башынан түшүп, дагы бир сыйра окуп чыкты. Катты окуп бүткөндө, анын бүткөн бою муздап, эч оюна келбеген бир укмуштуудай балее урап түшүп, аны басып калгандай болду. Эртең менен күйөөсүнө айткандыгы үчүн катуу кейип, ошол сөз айтылбаган сөздөй болуп калса экен деп тиленген болчу. Эми бу катта алиги сөз чындыгында айтылбагандай көрүнүп, Аннанын тилеги өз ордунан чыгып отурат. Эми бу кат ага укмуштун укмушундай болуп көрүндү. Айтканы туура деди Анна. Албетте, анын айтканы ар дайым туура. Ал христианин, ал кең пейилдүү киши эмеспи? Ошол өзү жеткен арам, шерменде киши. Муну менден башка эч бир жан түшүнбөйт, бирок аны өзүм дагы түшүндүрө албайм. Эл аны диндары, ыймандуу, ак ниет, акылдуу киши дешет, бирок алар мен көргөндү көрүшкөнү жок. Ал 8 жылдан бери менин багымды байлап келгенин алар кайдан билишсин? Ал менин кыймылдаган тирүү жеримдин бардыгын ээледи. Ал мени тирүү ургаач экен деп, буга да махабат керек чыгаар деп бир да оюн алып койгон эмес. Анын ар дайым мени кордоп келгенин, ага ан сайын курсант болуп келгенин алар кайдан билишсин? Мен бул турмушумду, бул күнүмдү чамамдын келишинче аяктоого аракеттенген эмес бекемин. Мен күйөөмдү чындап сүйүүгө аракеттенип, аны сүйө албаганымдан кийин баламды сүйүүгө аракеттенген эмес бекемин. Бирок убакыт жетип, мындан ары мен өзүмдү өзүм жоошкотуп жүрө албастыгымды, тирүү жан экенимди, Кудай мени мындайча жараткандыгы үчүн мен айыптуу эмес экенимди, мага да махабаттын, жашоонун керектигин түшүндүм. Эми эмне болду? Эгер ал мени, баламды да өлтүргөн болсо, мен анын баарын көтөрүп, анын баарын кечирген да болор элем. Жок, бирок ал деген кош чекиттер. Анын минтерин кантип билбей калдым экен? Ал өзүнүн кыянаттуу пикирине ылайык ишин иштемейинче койбойт, өзү ак болуп кала берет дагы, шордогон мени ого бетер, андан бетер маскаралап шордотот. Каттын
Өзүңүз менен балаңыздын тагдыры кандай болоорун өзүңүз болжой жатаарсыз деген жери Аннанын эсине түштү. Бул анын балаңдан айрыласың деп мага сес көрсөтүп отурганы жана келжирек закондору боюнча алардын ошентери да бышык. Анын эмне үчүн андай деп жазып отурганын же мен билбейт бекемин. Ал менин баламды жакшы көрөрүмө да ишенбейт. Ишенсе дагы аны дайыма мени кекетишине караганда менин бул сезимимди көрө албайт. Бирок ал мен баламды таштап кете албасымды, андан айрыла албай турганымды, сүйгөнүм менен бирге болгон күндө да баламсыз менин күнүмдүн жок экендигин ал жакшы билет. Эгер мен баламды таштаган бойдон андан кете турган болсом, мен анык шерменде жүзү кара аялдай боло турганымды ал билет. Жана менин аны иштей албасымды да түшүнөт. Биздин турмуш баштагысындай эле кала берүүгө тийиш деген каттын дагы бир жери Аннанын эсине түштү. Биздин турмуш башынан эле азаптуу турмуш боло турган болсо, кийинки күндөрү жөн эле тозоку боло баштаган. Эми ал мындан ары кандай болмокчу? Ал анын баарын жакшы билет. Мен абадай алган демимден, сүйгөнүмдөн кечип кетпесимди да түшүнөт. Мындан жалганчылыктан, алдоодон башка түк эчтеме чыкпасын да билет. Бирок ал мени дагы кыйнай бергиси келет. Мен аны жакшы билем. Ал жалган сөздү эне сүтү менен кошо эмгендей сүйлөп, аны жаны жыргап жакшы көрө турганын билемин. Жок, мен аны бу жыргалдын рахатына кандырбайм. Мени чырмаганы жайган ал жалганчылык торун быт-чытын чыгара тытамын. Мейли эмне болсо ошо болсун. Кантсе дагы ал жыргалчылык менен алдоодон артыгыраак болоор. Бирок кантип аны тытмакмын? Ай Кудайым ай, Кудайым ай, дүйнөдө мендей шорду аял болду бекен? Жок, тытамын, тытмайынча койбоймун деп, өксөп ордунан ыргып туруп, ыйлап жибербей, көз жашын араң токтотту. Ошентип ал күйөөсүнө башка кат жазмакчы болуп, жазуу столуна барды. Бирок анын күнү канчалык жалган, канчалык уяттуу болгону менен ал түк эчтенкени тыта албай турганын, мурунку күнүнөн эч качан кутула албай турганын ичинен сезди. Анна жазуу столуна барып отурганы менен кат жазуу ордуна, стол үстүндөгү колуна башын коюп, бүт көөдөнүн солкулдатып жаш баладай солуй ыйлады. Ыйлаганда дагы келечек күнүм чечилсе экен, аныкталса экен деп самаган санаасы биротолу чечилгендиги үчүн ыйлап жатты. Бардык турмушу мурдагы калыбынча калаарын, калганда да андан да жаман болоорун Анна алдыртадан түшүндү. Эртең менен өзүнө эң эле берекесиз болуп көрүнгөн төрөлөр коомундагы анын алабалы кадыры ал үчүн өтө эле кымбат экендигин, ал күнүн күйөөсү менен баласын таштап ойношуна барып кошулган маскара аялдын күнүнө айырбаштай албай турганын өзү сезет. Ал канчалык жанын сабабасын, өз күчү өзүнөн ашып түшкүдөй эмес. Эми эч качан ал эркин сүйүү дегендин рахатын көрмөк эмес. Кайта өз алдынча жүргөн бир чоочун киши менен, аны менен эч убакта баш кошуп бирге жашай албаса да, аны менен маскаралуу жакындыкта болуу үчүн маскара болуп кылмышым ашкереленип калбаса экен деп мүнөт сайын кыпылдап, күйөөсүн жазгырып, алдаган бир түбөлүктүү шерменде аял болуп кала бермекчи. Анна анын ушундай болоорун билсе да, анын кандайча болуп аяктай турганын биле албаганы андан беш-бетер кыйын болду. Ошондуктан жазаланган жаш баладай өксүп ыйлады. Анна келе жаткан лакейдин дабышын угуп, эсин жыйнап, андан жүзүн жашырып, кат жазымыш болуп калды. Курьер жооп болсо экен деп өтүнөт, деди ал. Жооппу? Макул, деди Анна, күтө турсун. Коңгуроо кагам. Эми эмне деп жазамын деп ойлонду. Жалгыз өзүм эмне чечмек элем? Мен эмне билемин? Менин каалаганым эмне? Менин сүйгөнүм эмне? Көңүлүндө ар нерсе дагы кош көрүнө баштаганын сезди. Ошол сезиминен дагы коркуп кетип, өзү жөнүндөгү ойлордон алаксыйын деген максат менен аракеттенүүгө
мүмкүнчүлүгү болгон алгачкы бет алды туура келген ишке кийлигише кетти. Мен Алексей менен көрүшүүгө тийишмин. Вронскийди өз ичинен ошондой деп атады. Менин эмне кылышым жөнүндө жалгыз ошол гана мага кеңешин айта алат. Бетсиге барайын. Балким аны ошондон учуратаармын деди ичинен. Кечээ өзү Вронскийге княгиня Тверскаянкына барбаймын деп айтканында, анда мен да барбаймын деп айтканын такыр унутуп коюп, Анна столго келип күйөөсүнө: "Катыңызды алдым" атын кыскартып, А деген тамга менен жазды да коңгуроо кагып, аны лакейге берди. "Кетпей калдык" деди үстүнө кирген Аннушкага. "Биротолобу?" "Жок, эртеңкиге чейин буюмдарды чечпегиле. Карета кетпесин, мен княгинянкына барамын. Кайсы көйнөгүңүздү белемдейин?" Княгиня Тверская Аннаны чакырган крокет оюнуна 2 асыл зат аял өздөрүнүн көңүлдөш эркектери менен катышууга тийиш болчу. Бул 2 асыл зат аял дүйнөнүн келишкен 7 керемети сыяктуу бир немени эликтегендерди эликтеп, ылгалган Петербургдук жаңы кийимдин баш вакилдеринен боло турган. Ал 2 аял чынында да эң жогорку ийримге таандык болушса дагы, Анна катышып жүргөн ийримге душман ийримден болчу. Анын үстүнө Лиза Меркалованын ашыгы болуп жүргөн Петербургдагы таасирдүү адамдардын биринен болгон Кария Стримнев кызмат жагынан Алексей Александровичтин душманы болчу. Анна ушул абалдын баарын эске алып баргысы келген эмес. Княгиня Тверскаянын катындагы ишарат сөздөр да анын ошол барбай тургандыгына таяй айтылган. Эми Анна Вронскийди жолуктуруп калаар бекемин деген ой менен анда бармакчы болду. Анна княгиня Тверскаянкына башка меймандардан мурдараак келди. Анна үйгө кирген кезде Бакенбардын келиштире тарап, камер юнкер сыяктанган Вронскийдин лакейи дагы келип калды. Ал шапкесин алып, эшик алдында тура калып, Аннага жол берди. Анна аны тааныгандан кийин кечээ Вронскийге барбаймын деп айтканы эми гана эсине түштү. Балким ал ошо жөнүндө кат жиберген чыгар. Анна ооз күйгө сырт кийимин чечип жатып, ал түгүл тыбышындагы камер юнкердей айткан лакейдин "Княгиня граф жиберди" деп катты бергени кулагына чалынды. "Төрөңүз кайда?" деп андан Анна сурагысы келди. Ал кайта жөнөп кетип, Вронскийге келип кеткин деп кат жибергиси же болбосо өз ага баргысы келди. Бирок ошол 3 түркүм оюнун эч кайсынысында иштөөгө мүмкүнчүлүгү болбоду. Алды жактан анын келишин кабардаган коңгуроо да кагылды. Княгиня Тверскаянын Аннанын ичке киришин күтүп, илберинки эшик ачып тура да калды. Княгиня бак ичинде азыр барып айтышат, балким бакка чыгарсыз деп кайрылды экинчи бөлмөдөгү экинчи лакей. Анна балы үйдөгүсүндөй эле кантер айласын таба албай белгисиз бойдон кала берди. Кайта алардан дагы жаман болду. Анткени аракеттенүүгө да, Вронский менен көрүшүүгө да мүмкүн эмес. Кайта мында анын көңүл жайына бүтүндөй жат, тескери келген кишилердин чөйрөсүндө калууга туура келди. Бирок анын кийинген үстү башы өзүнө жарашыктуу туалет экендигин өзү билүүчү. Анан жалгыз эмес эле, анын айлана тегерегин, өзүнө көнүмүш кадимки жыргал тамашанын шаң салтанаты курчап, үйүндөгүсүнө караганда көңүлү жеңилдей түшкөнсүдө. Эми ал эмне кылуучумун деп ойго батууга тийиш эмес. Мында ар нерсенин баары өзүнө өзү эптелишип жатты. Анна баштан аяк ак кийинип, каршы алдынан тосу чыккан Бетсини көрүп, анын мынчалык жарашыктуу жасана кийингенине айраң таң калып, кадимкисиндей аны күлүмсүрөй карады. Княгиня Тверская Тушкевич менен анан дагы жайкы убактысын атактуу княгинянын дачасында өткөргөндүгү үчүн провинциялык ата-энеси житин албай кубанган барышня экөө менен бирге басып келе жатты. Аннанын түрүндө да кандайдыр бир бөтөнчөлүк болуу керек. Анткени аны Бетси көрөр замат дароо байкады. "Уктай албай чыктым" деди Анна, аларды көздөй тике басып.
Бул жолунда Вронскийден катын алып келе жаткан лакейди астыртадан карап: "Келгениңиз эң эле рас болду", деди Бетси. "Чарчаганымдан кийин тигилер келгиче бир чыны чай ичейин дедим эле". "Силер бара бергиле", деди Бетси. Тушкевичке кайрылып, багы кыркылган жерге барып: "Маша экөөңөр крокет кронду баштай бергиле. Ал эми биз болсок чай үстүндө сырдашып, черибизди жазышалы. Ошондой эмеспи я?" деп Аннаны күлүмсүрөй карап, анын чатыр кармаган колун кысып койду. "Өзүм да сиздикинде анчалык көп боло албасмын. Вриде кемпирдикине бармакчы элем. We'll have a cozy chat. Сырдашып черибизди жазалы. Ошондой эмеспи я?" деп Аннаны күлүмсүрөй карап, анын чатыр кармаган колун кысып койду. "Өзүм да сиздикинде анчалык көп боло албасмын. Вриде кемпирдикине бармакчы элем. Жөн эле 100 жылдан бери убада берип келе жатам", деди Анна. Калп айтуу деген анын жаратылышына бүтүндөй жат болсо дагы, эми элдин көзүнчө кебелбей туруп, кадимкисиндей шытрата салышы мындай турсун, кайтага өзү ыраазы болуп, кубанып да кала турган болду. Мындан 1 секунд мурда оюнда болбогон бир сөздү эмне деп айтканын өзү да түшүндүрө албай турган. Вронский мында болбой турганын билгенден кийин, аны кантсем да издеп табыш үчүн бош болоюн деген ой менен гана ал муну айта салды. Бирок карыган фрейлин Вриде анын толуп жаткан тааныштарынын биринен болсо дагы, эмне үчүн аны атайы атаганын өзү түшүндүрө албайт болчу. Бирок ал Вронский менен учурашуу максаты менен эң бир кыйын амалдарды ойлонуп, андан артыкты таба албаганы кийинчерээк гана белгилүү болду. "Жок, сизди жибербеймин", деди Бетси, Аннанын жүзүн абайлап карап. "Чыным, эгер сизди мынчалык сүйбөгөн болсом, сизге капа болуп калган болор элем. Менин жора жолдошторум сиздин баркыңызды кетирүүчүдөй чоочулаганыңыз көрүнөт. Кана, кечи мейманканага бизге чай бергиле", деди лакейге. Үй кызматчыларына кайрылгандагы кадимки адатынча аны көзүн жүлжүйтө карап, анын колундагы катты алып окуп чыкты. "Алексей бизди жазгырган экен", деди княгиня, французча сүйлөп. "Баралгыда эмесмин деп жазыптыр", деп кошумчалады. Вронский Анна үчүн крокетке жакшы ойногондон башка эч кандай мааниси болбогондой, ал экөөнүн андан башка эч кандай жакындыгын билбеген кишидей кадыресе жайдары гана сүйлөп. Бетси бардык сырды биле тургандыгын Анна билүүчү, бирок анын ар дайым өзүнө Вронский туурасында сүйлөгөнүн угуп туруп, ал чындыгында эч нерсе билбейт го деп бир мүнөткө болсо дагы ишене калуучу. "Аа", деп Анна кайдыгер гана, анын ага эч кандай тиешеси болбогон кишидей сөзүн дагы улантты. "Сиздин жора жолдошторуңуз кантип эле бирөөнүн баркын кетирсин? Мындайча сыр жашырып, мындайча тамашалаша алым сабак айтышкандык бардык аялдар сыяктуу эле". Аннаны дагы аябай кубандыра турган. Аны же сыр жашыруунун зарылдыгы, же сыр жашыруу максаты кызыктырбастан, ошол кандайча сыр жашыруунун өзү аны кызыктыруучу. "Мен папанын өзүнөн өткөн католик боло албаймын", деди Анна. "Стремёв, Лиза Меркаловалар коомчулуктун каймагынын каймагы эмеспи? Анын үстүнө алар кайда гана болбосун алымдуу кишилер. Ал эми мен болсом, мен деген сөздү бөтөнчө таптап айтып, анчалык катуу мерис киши болгон эмесмин. Жөн эле менин чолоом болбой турат. Жок, балким сиз Стремёв менен жолуккуңуз келбей турган чыгар. Мейли, ал Алексей Александрович экөө комитетте найзаларын айкаштыра беришсин, анын бизге тиешеси эмне? Бирок коом ичинде мен билгенден андан өтөөр адамгерчиликтүү киши жок. Анын үстүнө ашкан крокетчи. Өзүңүз деле көрөсүз. Ал карылыгына карабай, Лизанын ашыгы болгон өзүнүн шылдыңдуу абалына карабастан, шылдың болбой, эпчилдик менен ошондон суурулуп чыкканын да көрөсүң. Эң эле бир сүйкүмдүү киши. Сафош Толсту тааныйсызбы? Ал өзүнчө жаткан бир жаңылык. Бетси ушундай деп сүйлөп жаткан учурда, анын шайыр, сырдана көз карашынан ал анын ал жайын түшүнүп, кандайдыр бир нерсе иштемекчи болуп жатканын Анна байкады.
Алар кичине кабинетте отурушту. Ошондой болсо дагы Алексейге кат жазайын. Ошентип Бетси столго отура калып, бир нече жол кат жазып, аны конвертке салды. Аны абетке келсин деп жаздым. Менин бир дамам абет учурунда түгөйсүз калып отурат. Туура жазган бекемин, карап көрүңүзчү. Айып көрбөңүз, азыр келем. Сиз бул катты чаптап жибере бериңиз, деди эшик тараптан менин тапшыра турган анча-мынча ишим бар эле деп. Анна ойлонуп турбастан колундагы Бетсинин берип кеткен каты менен столго отура калып, аны окубай эле алдына мындайча деп уланта жазды. Сиз менен учурашуум өтө зарыл. Фреддинин багына келиңиз. Мен анда саат 6-да болом. Анна катты чаптады. Ошондо кайта кирип келген Бетси өзүнүн көзүнчө катты берип жиберди. Кичинекей салкын мейманканага патнусту столго коюп алып келген чайды ичип отуруп, коноктор келгиче бир черден чыгып алалык деп княгиня Тверская убада кылгандай, чындыгында да ал эки аял ортосунда дагы сырдашуу өтө кызуу жүрө баштады. Алар келе турган кишилердин баарын сөз кылып, эми Лиза Меркаловага токтолушту. Эң эле бир сүйкүмдүү жан, алар дайым мага жага турган, деди Анна. Сиз аны жакшы көрүүгө тийишсиз. Сиз дегенде ал ак эткенден так этет. Ал кечээ ат чабыштын артында мага келип, сизди көрө албай калганына катуу кейиди. Ал сизди романдын чыныгы каарманы деп эсептеп, эгер ал эркек боло турган болсо, сиз үчүн талай акмакчылык иштерди иштегенде болоор элем деп айтып жүрөт. Анда Стремёв: ага, ансыз эле сен ошентип жүрөсүң дейт. Эмесе сиз муну мага айтыңызчы, деди. Бир аз унчукпай тургандан кийин Анна. Анын сөзүнүн түрү: мен бул суроону эриккенимден сурап отурган жерим жок. Анын мен үчүн өтө зор мааниси бар дегенди ачык билдирди. Эмесе сиз муну мага айтыңызчы. Мишка деп аталып жүргөн князь Калужский менен Лизанын мамилесин мен такыр түшүнө албай эле койдум. Мен алар менен эң эле аз жолугушам. Алардын ошонусу кандай? Бетси көзүн күлүмсүрөттү дагы, анан дитин кою Аннаны сынай карады. Анын өзү бир жаткан жаңы жорук, алардын көптөн бери издеп жүрүп тапкан ошол. Эми бул жаңы жорукка өздөрү биротоло көнүп алышканда окшойт. Бирок көнө турганда жорук бар, көнбөй турганда жорук бар эмеспи? Ошондойго, бирок Калужский экөөнүн арасы кандай? Бетси мындай болуучу эмес эле. Күтпөгөн жерден боору катып күлө баштады. Сиз княгиня Мягкаяга тиешелүү энчиге кол сунуп отурасыз. Мунун өзү тентек баланын суроосу эмеспи? Анан Бетси жакшы эле күлбөйүн десе да болбой, чанда бир күлөөчү кишинин күлкүсү менен каткырыкты аябай салды. Муну алардын өзүнөн сураш керек, деди, көзүнөн жаш чыкканча ыкшып жатып. Жок, сиз буга күлбөңүз, деди Анна. Өзү да аны менен чарасыздан кошо күлүп. Мен такыр түшүнө албай эле койдум, айрыкча күйөөсүнүн кантип жүргөнүн түшүнө албайм. Күйөөсүбү? Лиза Меркалованын күйөөсү артынан шалчасын көтөрө чуркап жүрөт. Анын дегенин эки кылбайт. Ал эми чындыгында алардын кандай экендигин билгени эч ким кызыкпайт да. Жакшы коомчулукта бирөөнүн жасанып, таранып, үстү башында учураган анча-мынча кемчиликти анча байкоо салбайт эмеспи? Бу дагы дал ошондой. Роландакиникине майрамда барасызбы, деди Анна сөздү өзгөрткүсү келип. Бара албасмын, деди да Бетси. Анан шынаарлашып отурган ашынасын карабай кичинекей тунук чынычаларга жыты буркураган чайдан чебердеп куя баштады. Чыныны Аннанын алдына жылдырып коюп, анан жалбыракка оролгон папирос пакетосканы алды дагы аны күмүш мүштөккө таптап тарта баштады. Эми минтип мен дагы жыргалга бата баштадым. Эми сөзүн күлбөй сүйлөп, чынычаны колуна алды. Мен сизди да, Лизаны да түшүнөм. Лиза деген жакшы жаманды анчалык ажырата албаган бала кыял, бир дөөпөрөс жан. Жаш кезинде ал ошондой дөөпөрөс болчу. Анын бул дөөпөрөстүгү өзүнө келишип тургандыгын эми ал жакшы билет. Эми болсо ал атайы аңкуусунуп жүргөн чыгар, деди Бетси кылдат күлүмсүрөп. Деги ошонусу өзүнө жарашат окшойт.
билер болсоңуз, бир эле нерсени оор кайгы катарында көрүп, ал туурасында азап тартууга да болот. Ошол эле нерсени эч кандай капарга албай, ал түрсүн кубана кароого да болот эмеспи? Балким сиз андай нерсени эң эле оор трагедия катарында көрүп, кайгыра бере турган чыгарсыз. Башкаларды дагы мен өзүмдү билгендей эле биле турган болсомчу, деди Анна. Олуттуулук менен ойлоно сүйлөп. Башкалардан кем болдум бекен, же артык болдум бекен? Кой, ал баланын сөзү болот, деди Бетси кайталап. Ана келип да калышты. Адегенде баскан добуш эркектин үнү, андан кийин аялдын үнү. Шыңкылдаган күлкү угулду дагы. Аны менен удаа күтүп отурган коноктор Сафа Штольц менен Васька деп аталуучу саламаттыгы жадырап жайнап ашып ташыган жаш жигит кирип келишти. Трюфель кошуп чийкилей бышырган шүйшүңдүү уйдун эти менен бургондский виносу ага аябай жаккан окшойт. Васька отурган аялдар менен ийилип саламдашып, аларды секундча гана жалт карап алды. Анан ал Сафанын артынан мейманканага удаа кирип, ага чиркелген немедей, андан калбай ээрчи басып, жутуп жиберүүчүдөй болуп жайнаган көзү менен аны суктана карап бара жатты. Штольц деген кара көз, ак саргыл аял экен. Ал тик такалуу туфли кийген бутун демеге өктөм шилтеп, майдалай басып келип, аялдардын колун эркекчесинен бекем кыса кармады. Бул жаңы атанган селкине. Анна алиге көрөлүк болгондуктан анын сулуулугуна, өткөрө жасанып таранган түрүнө, кылык жоругунун өкүмдүгүнө айраң таң калды. Анын ак саргыл түстөгү өз чачына дагы ошондой эле өзгөчө чач кошулуп, ошончолук үйө таралгандыктан анын башы алды жагынан жүзү ачык көрүнүп, төбөсү дөбөлөнгөн бир келишимдүү бюстун болжолундай болуптур. Ал ошончолук чапчаң кыймылдап баскандыктан илгери көздөй умтулган сайын көйнөк астынан тизеси менен жуун санынын формасы белгиленип турду. Ошондо көкүрөк жагы аябай жылаңаштан ачылып, арт жагы менен этек жагы аябай жашырылган. Анын кичинекей келишимдүү денеси арт жагынан бу силкинип турган жибек сеңирченин кайсы жеринде болду экен деген суроо өзүнөн өзү жаралат. Бетси Анна менен аны дароо тааныды. Капырай десең, биз бир аз жерден 2 солдатты тепсетип кете жаздадык, деди. Көзүн ирмеп күлүңдөтүп, адегенде бир жагын көздөй ашыра таштаган көйнөгүнүн чубалжыган койругун улам артын көздөй серпип коюп, аңгемесин ошол замат сүйлөй баштады. Каретада Васька көз келе жатканбыз. Айтмакчы, силер тааныш эмессиздер да. Жигиттин фамилиясын атап тааныштырды дагы. Анан тааныбаган аялга Васька деп жигиттин атын айткан өз каталык үчүн кызарып кетип, шыңкылдап келишимдүү күлө баштады. Васька Аннага дагы бир рет башын эңкейтип ийди дагы, бирок эчтеңке дегени жок. Сафага кайрылып: "Милдиштен утулуп калдыңыз, көрдүңүзбү? Биз мурда келдик. Мөрөйдү бериңиз", деди ал күлүмсүрөп. "Бирок кантип азыр бермегилем", деди Сафа. "Баары бир кийин деле аламын". "Макул, жакшы болот. Баса", деп ал чоочугандай үй ээсине кайрылды. "Мени көр, унутуп койгон турбайымбы? Сизге конок ээрчите келбедим беле? Мынакей ал". Сафа ээрчите келип, бирок унутуп койгон бул күтүлбөгөн жаш мейман ошончолук бир кадырман мейман болуп чыккандыктан эки аял тең анын жаштыгына карабастан ордунан туруп каршы алышты. Бул Сафанын жаңы ашыгы болуучу. Бул дагы азыр Васькадай болуп анын артынан калбай жүргөн экен. Анан анча кечикпей эле князь Калужский менен Лиза Меркалова дагы өзүнүн стримовун ээрчите келди. Лиза Меркалова жүз көрүнүшү күнчыгыш түспөлдүү эринчээк көрүнгөн. Ал айткандай, көзүнүн сонундугун айтып түшүндүргүс, арык чырай, кара чач, брюнет аял экен. Анын бүт карадан жасанган үстү башы Анна муну көрөр замат байкап өтө жогору баалады. Анын көркүнө өтө ылайыктуу болчу. Сафа канчалык тыкан, курч болсо, Лиза ошончолук жумшак, жайылыңкы жар экен. Лиза Аннанын көңүлүнө көбүрөөк жакты. Баладай момун аял деп
Ал жөнүндө Бетси Аннага айткан болчу. Бирок Анна анын өзүн көргөндөн кийин ал айтылгандын натура экендигин байкады. Өзү чындыгында да сыны кача баштагандай көрүнгөн менен өтө сүйкүмдүү, жоош аял экен. Бирок мунун дагы сөөлөтү Сафанын сөөлөтүнөн кем эмес эле. Сафанын артынан ээрчигендей эле анын артынан дагы бири жаш, бири карган эки ашыгы чиркелгендей кошо ээрчип, жеп жиберүүчүдөй сугу өтүп, андан калбай жүрүшөт. Анын өз чөйрөсүндөгүлөрдөн ашкан кандайдыр бир артыкчылыгы бар эле. Айнектердин арасындагы чыныгы бриллианттын суусундай анын нуру төгүлүп туруучу. Ошол нур анын татынакай, чынында да айтып сөз жеткис көркөм көзүнөн төгүлүп турду. Ушу көздү көргөн жан мен мунун ким экендигин толук билдим. Билгенден кийин аны сүйө албай кое албадым деп айткыдай. Аннаны көрөрү менен анын жүзү күлүмсүрөп жайнап кетти. Сиз менен көрүшкөнүм деги эле сонун болбодубу, деди Лиза Аннанын жанына келип. Кечээ ат чабышта мен сизди издеп келсем, жаңыдан эле жөнөп кетиптирсиз. Сиз менен көрүшкөндө да дал ошол кечээ күнү көрүшкүм келди эле. Укмуштуудай жаман болду же төгүнбү, деди ал бүт сырын айтып тургандай болгон көз караш менен Аннаны карап. Ырас, мунун мынчалык түйшүктүү болоору менин оюма келген эмес деп Анна кызарып кетти. Ошол учурда меймандар бакка чыкмакчы болушуп ордунан турушту. Мен барбаймын. Лиза күлүмсүрөй Аннанын жанына барып отурду. Сиз да барбай турган чыгарсыз. Ошол крокеттин эмнеси кызык экен? Жок, аны мен да жакшы көрөм, деди Анна. Эрикпес үчүн ошентесиз го дейм. Сизди көргөндө эле көңүлүм ачыла түшөт. Сиз болсоңуз жашап жүрөсүз. Мен зеригип жүрөмүн. Эмнеге зеригесиз? Сиздин коомуңуз Петербургдагы эң шайыр коом эмеспи, деди Анна. Балким биздин коомдо болбогондор бизден да бетер зеригип жүрүшкөн чыгар. Бирок биз баарыдан дагы менин көңүлүм ачылмак гана турсун, аябай жаман зеригип жүрөм. Сафа папирос тартып эки жигит менен бакка чыгып кетти. Бетси менен Стремёв чай ичип отуруп калышты. Эмне, зериктим дейсиңби, деди Бетси. Кечээ силердикинде аябай кызыкабаттык дебедиби Сафа? Кайта зеригип бүттүк, деди Лиза Меркалова. Ат чабыштан кийин баарыбыз биздикине бардык. Баары тең баягы эле баягы. Бүт кеч бою дивандарда оонап жаттык. Мунун эмнеси кызык? Жок, айтыңызчы, зерикпес үчүн сиз эмне кыласыз, деди ал дагы Аннага. Сизди көргөн киши бул аял таалай эле болсо да, болбосо да эч кандай зеригүү дегенди билбей турган жан экен деп айткыдайсыз. Кантип, ошенте турганыңызды мага да үйрөтүңүзчү. Мен эч кандай антпейм, деди Анна, анын бул беймаза кылган суроосунан кызарып. Мына, мунун өзү жакшы кылык. Стремёв сөзгө кийлигишти. Стремёв жашы 50-лөр чамасында, чачы көк ала болгону менен жаш көрүнгөн, өңү серт, бирок жүз бычыны эң эле акылдуу көрүнгөн киши эле. Лиза Меркалова анын зайыбынын жиени, башкача айтканда кудачасы болуп, бош убактысынын баарын аны менен бирге өткөрө турган. Стремёв өзү эстүү коом адамы болгондуктан Анна Каренинага жолуккандан кийин кызмат жагынан Алексей Александровичтин душманы болсо дагы Анна менен өз душманынын аялы менен айрыкча кичипейил болууга аракеттенди. Эч кандай деп Аннанын айтканын жиреп алып кетти. Бу табылбас даба. Зерикпес үчүн Лиза Меркаловага кайрылды. Зеригемин деп эч качан ойлонбоо керек деп мен сизге канчадан бери айтып жүрбөймүнбү? Уйкуң качып жүргөндө уктабай каламын деп коркуп ойлонбоо керек деген сыяктуу бир иш бу дагы. Анна Аркадьевна да сизге дал ошондой деп айтып отурат. Ошондой деп айткан болсом, анда төбөм көккө жетпейби? Анткени бул акылдуу гана сөз эмес, жана жеткен чындык, деди Анна күлүмсүрөп. Жок, эмнеликтен уйку качат? Эмнеликтен киши зеригет? Мына ошону айтыңызчы. Укташ үчүн иштеш керек, ал эми көңүлдүү болуш үчүн дагы иштеш керек. Менин ишимдин эч кимге кереги болбосо, эмне үчүн иштемек элем? Ал эми мен
анткорлоно албаймын. Ант ким да келбейт. Сизге даба жок экен деп, Стремов аны карабастан кайтадагы Аннаны көздөй кайрылды. Ал Анна менен чанда бир гана кокусунан жолуккандыктан ага дайынсыз былжыраган сөздөрдөн башка маанилүү түк эчтенке айта албады. Айтканда дагы анын Петербургка качан келе тургандыгы жөнүндө, аны графиня Лидия Ивановна аябай сүйө тургандыгы жөнүндө сүйлөп, түрүнө караганда бул былжыраган сөздөрдү ага жагынуу үчүн, аны ардактаганын, аны андан дагы артыгыраак көрө тургандыгын билдирүү үчүн бардык жан дили менен берилип сүйлөп жатты. Тушкевич кирип келип, крокет оюнун баштаганы, ал сиздерди күтүп калды дегенди айтты. Жок, кетпей эле койсоңуз бай болгор. Аннанын кете турганын билип, Лиза Меркалова андан өтүндү. Ага Стремёв да кошулду. Бул элди таштап, деди Стремёв, Бридия кемпирдикине барганыңыз бүтүндөй келишпей турган жорок. Анда барып кемпирдин көржемесине каласыз. Мында болсоңуз, жеменин тескерисинче, нечен сонун сезимдердин агылышына ачкыч болосуз, деди ал Аннага. Анна азыраак ыргылжың болуп ойлоно калды. Бу акылдуу кишинин ширин сөздөрү Лиза Меркалованын баладай ырайым менен бериле аны жакшы көргөнү, өзүнө көнүмүштүү болгон төрөлөр коомунун бу келишимдүү шарттарынын баары анын жанына эң эле жеңил сезилгендиктен, азыр аны күтүп турган түйшүктүү ишке барбай эле койсом бекен. Арыз муңду айтышкан оор мүнөттү да алыстата түшсөм бекен деп, Анна бир аз ыргылжың боло калды. Эгер эч кандай чечимге келе албаса, өзү жалгыз үйүнө барганда кандай абалда болоорун ойлоп, эстегенде жүрөгү чыккан баягы чачын кош колдоп тартып отурган шумдуктуу кылыгы эсине түшкөндөн кийин коштошуп жүрүп кетти. Вронский сыртынан төрөлөрчөсүнөн эселек өмүр сүргөн кишидей болуп көрүнгөнү менен шала кылыкты жек көрө турган, корпуста жүргөн баягы жаш кезинде эле бир иштен күйүп калып, карызга акча сураса ала албай шагы сынып, ошондон кийин ал эч качан бирөөдөн жалдырап карыз сурап көргөн жан эмес. Өз тиричилигин дайыма ириеттүү кармоо үчүн ал шартына карап же удаалаш, же анда-санда жылына 5 ирет ээн отуруп алып, өз каражатын бүт тактап чыгуучу. Муну өзү эсептеп алайын, же болбосо кирлеримди жууп алайын деп атоочу. Ат чабыштын эртеси Вронский уйкусунан кеч ойгонуп, сакалын албай сууга түшпөстөн кителин кийди дагы, анан стол үстүнө акча, счет, кат кагаздарын бүт жайып туруп, ишке киришти. Петрицкий дагы уйкусунан ойгонуп, жолдошунун жазуу столунда отурганын көрүп, мындай кезде анын ачуулуу болорун билгендиктен алагды кылбайын деп, акырын кийинип алып чыгып кетти. Ар бир киши өзүн курчаган шарттын татаалдыгын кыл-кыбырына чейин биле турган. Бу шарттын татаалдыгы, анын түшүнүү кыйынчылыгы анын жеке башынан кокусунан болгон бөтөнчөлүгүнөн деп болжойт дагы, бирок башка бир ар кимдин баарынан өз шарты да дал ошондой эле татаал экендиги жөнүндө эч бир оюна кетпейт. Вронскийге да дал ошондой көрүндү. Ошондуктан ал өзүнөн башка бирөө дал ушундай кыйын шартта калган болсо, ал алда качан чаташып, бир жамандыкка чалынган да болор эле деп, ичинен өзүнө өзү сыймыктана, жөнсүз ойлонгону жок. Ошондо дагы Вронский бир бале болуп чаташып калбас үчүн эмитеден эсептенип, өз каражатымдын баарын тактап алышым керек деген ойго келди. Вронский акча каражаттын эң оңою катарында баалап, аны биринчи эсептей баштады. Болгон карыздардын баарын жыбыраган майда жазуусу менен бир барак почта кагазына көчүрүп чыгып, аны жамдап туруп, 17.000 баланча 100 сом карыз экендигин белгилеп, ачык болсун үчүн аны бир бөлдү. Накта акчасын банктагы китепчесин эсептеп чыгып, 1800 сом эле акчасы калганын билди. Ал эми жаңы жылга чейин эч жактан ала турган акчасы жок эле. Вронский карыздарынын тизмесин окуп чыгып, анын баарын 3 топко бөлүштүрүп көчүрдү. Биринчи топко токтоосуз төлөнө турган карыздары, же болбосо доочу доолап келген кезде
бир мүнөт да токтотпой дароо бере койгудай акчаны даяр кармап тура турган карыздарын кошту. Мындай карыздары 4000 чамасында экен. Ат үчүн 1,5 сом, Веневский деген жолдош жигиттин кепилдик алгандыгы үчүн 2,5 сом. Ал жигит бул акчаны Вронскийдин көзүнчө бир алдамчы кумарчыга уттуруп жиберген болчу. Вронский ошондо эле бул акчаны төлөмөкчү болгон. Жанында ошончолук акча деле бар эле. Бирок Веневский менен Яшвин акчаны карта ойнобогон Вронскийге төлөтпөй, өзүбүз эле төлөйбүз деп болбой коюшкан. Мунун баары көңүлдөгүдөй болгону менен Вронский бул ыплас ишке Веневскийди сөз жүзүндө кепилдик алып качышса да, ошол жүзү кара алдамчы менен эч кандай сөзгө келбес үчүн келери менен аны көздөй ыргытып жибергидей 2,5 сомду даярдап туруу керек экенин жакшы билүүчү. Ошентип, бул биринчи эң эле олуттуу бөлүм боюнча 4000 сом керек болуп чыкты. Экинчи бөлүмдөгү 8000 сом анчалык маанилүү карыздардан эмес эле. Ал көбүнчө ат чабыш болуучу жердеги атканага, жем чөп сатуучуга, англичанга, ат турманын жасоочу устага төлөнүүчү дагы ушул сыяктуу карыздар эле. Бул карыздары боюнча дагы көңүл тындым болуш үчүн жок дегенде 2000 сом таратып берүүгө тийиш. Эң акыркы бөлүмү магазинге, мейманканага, кийим тигүүчүгө төлөнө турган карыздар эле. Бул анчалык деле көп болбогондуктан ал туурасында ойлобой койсо деле болчудай. Ошентип, күндөлүк чыгымдарына төлөө үчүн эң кеминде 6000 сом керек. Ал эми колунда бар болгону 1800 сом. Вронскийдин байлыгын, элдин кеп кылышына караганда, мындай 100 000 деген кирешеси болгон киши мынчалык чыгымдан эч кыйналууга тийиш эмес эле. Бирок чын-чынына келгенде, анын бул 100 000 сому жок болуп чыкты. Жылына 200 000 сомго чейин киреше келтире турган атадан калган эбегейсиз чоң байлык агасы экөөнө алеге бөлүнгөн эмес. Агасы чаштан көп карызга бата туруп, эч кандай дөөлөтү болбогон декабристтин кызы княжна Варвара Чирковага үйлөнгөндө Алексей атадан калган жер суудан түшө турган бүт кирешени агасына калтырып, өзү жылына 25 000 сом гана алып турмакчы болгон. Ошондо Алексей агасына: үйлөнгөнүмө чейин ушул акча жетишет, бирок өмүрүмчө эч качан үйлөнө койбосмун деп айткан болчу. Агасы эң эле кымбат полктордун биринчи командачысы болгондуктан, анын үстүнө жаңы эле үйлөнгөндүктөн инесинен бул сыйлыгын кабыл албай кое алганы жок. Өзүнчө энчилүү байлыгы болгон энеси Алексейге айтылган 25 000 сомдон тышкары дагы жылына 20 000 сом берип туруучу. Алексей ошонун баарын каражаттап кое турган. Энеси кийинки күндөрү аны менен үйлүү жайлуу аял менен жакын болуп жүргөндүгү үчүн, Москвадан өз бети алды кетип калгандыгы үчүн араздашып калып, ага акча жибербей койгон. Бир жылдык каражатына 45 000 сом жумшап көнүп калган Вронский быйыл 25 000 сом гана акча алып, көп кыйынчылыкта калды. Ал бул кыйынчылыктан кутулуу үчүн энесинен акча сураганы жок. Кечээ эле энесинен алган эң акыркы катында: асыл заадалардын коомун булгаган турмушуң үчүн эмес, кызмат жагынан коомчулук ичинде ийгиликтерге жетишүүң үчүн жардам берүүгө даярмын деп четин чыгарып жазыптыр. Бул аны айрыкча ызалантты. Энесинин акчага сатып алайын деген ниети Вронскийди сай сөйгөн зыркырата ыза кылып, энесинен дагы көбүрөөк көңүлүн калтырды. Каренина менен болгон анын жакындыгы кокусунан гана боло калган бир иш экендиги азыр ага бүдөмүк сезиле баштаса дагы, жоомарттык сөз агасына эсердик менен айтылгандыгын, үйлөнө элек өзүнө бул 100 000 кирешенин бүт керек болуп калаарын эми гана түшүнсө дагы, ошо жоомарттык менен айткан сөзүнөн кайта алганы жок. Сөзүнөн айнууга мүмкүн эмес эле. Агасынын аялы эсине түшсө эле, бул сүйкүмдүү татынакай Варя оңу келген сайын сиздин жоомарттыгыңызды унутканым жок, унутмак да эмесмин деп айтканы эсине түшсө эле болгону, айтканынан айный албай турганын түшүнүүчү.
Мунун өзү аялды уруу, уурулук кылуу же болбосо калп айтуу сыяктуу эч бир иштөөгө болбой турган иш эле. Андан көрө Вронский сүткордон 10 000 сом карызга акча алганды, анын эч кандай кыйынчылыгы жок эле. Каражаттарын азайтканды, күлүк аттарын сатканды орундуу көрүп, буга эч кандай кош ойлуу болбостон ошондой чечти. Мындай чечимге келери менен аттарын сатып алуу жөнүндө өзүнө далай жолу киши салган Роландакиге ошол замат дароо кат жазды. Андан кийин англичан менен сүткорго киши жиберди дагы колунда болгон акчасын төлөнө турган счёттөрүнө бөлүштүрдү. Бул ишин бүтүргөндөн кийин энесинин катына орой катуу жооп жазды. Анан намыянына салган Аннанын 3 катын алып окуп чыгып өрттөдү дагы экөөнүн кечээки сүйлөшкөн сөзү эсине түшүп ойлонуп калды. Вронский эмнелерди иштөөгө тийиш, эмнелерди иштөбөгө тийиш экендигин аныктаган өзүнүн жыйынтыкталган турмуш эрежеси болуп, бу жагынан анын турмушу жакшы болуучу. Бу турмуш эрежелеринин жыйнагы азыраак эле шарттарды жыйынтыктаганы менен эрежелеринин баары эч бир күмөнсүз болуп, Вронскийдин өзү ошол эреженин чийини ичинен чыгуучу эмес, жаналарды кош көңүлдөнүп эч качан аткарбай коюучу да эмес. Анын бул эрежеси алдамчы кумарчыга уттурганын төлөш керек дагы, кийим тигүүчүнүн акысын төлөөгө болбойт, эркектерге калп айтууга болбойт. Бирок аялдарга калп айтууга болот. Эч кимди алдоого болбойт, бирок күйөөсүн алдай берсе болот. Бирөөнүн кордугун кечирүүгө болбойт, бирок башка бирөөнү өзү кордой берүүгө болот деп дагы ушул сыяктуу шарттарды тактап көрсөткөн. Мунун баарын акылга туура келбеген начар эреже катарында баалоого болот эле. Бирок алар жөнүндө эч кандай шек кылууга болбойт. Анткени бул эрежелерди аткарган учурда Вронскийдин санаасы тынып, кериле басып калуучу. Турмуш эрежелеринин жыйынтыгы бардык шарттардын баарына толук колдонулбай тургандыгын Вронский кийинки күндөрү гана байкап, Анна экөөнүн келечектери дагы күмөндүү, оор сезилгендиктен бу жөнүндө белгилүү бир жобо таба албай да калды. Анын Анна менен күйөөсүнө кылган мамилеси эми ал үчүн оп-оңой жана ачык айкын болуучу. Ал өзүнүн колдонгон турмуш эрежелеринин жобосунда ачык көрсөтүлгөн. Анна ал үчүн ашыктыгын аябаган, ыйманы ысык аял боло турган. Анын үстүнө аны өзү да сүйүүчү. Ошол себептүү ал өзүнүн никелүү аялындай, ал турсун андан дагы артыгыраак ардакталууга тийиш болуучу. Эгер ал аны же сөз менен, же ишарат менен капа кылмак гана турсун, ага аялдар каалаган урматты көрсөтө албай калгандан көрө өз колун өзү үзө чабат болуучу. Коомчулук менен дагы анын мамилеси белгилүү эле. Элдин баары анын бул жакындыгын билиши, ал туурасында дагы шектениши мүмкүн, бирок эч ким аны ачык айтууга тийиш эмес эле. Кокусандай болбогондо, ал оозуна алы жетпегени менен жаагын жап кылып, өзү сүйгөн аялынын айрандай төгүлгөн ар намысын ардактатууга аны аргасыз кылат болчу. Анын Аннанын күйөөсү менен болгон мамилеси баарыдан ачык эле. Анна Вронскийди сүйүп калган сааттан баштап, ал Аннага өзү гана укуктуумун деп эсептеди. Ал эми Аннанын күйөөсү болсо, аларга жолтоо болуп жүргөн гана бир артык баш киши. Анын күйөөсүнүн бул абалы көрүнө кордук экендиги чын, бирок айлаганча анын кыла турган жалгыз айласы колуна курал алып, өз намысын талашууга тийиш болуучу. Вронский анда ага биринчи күндөн тартып эле даяр эле. Бирок кийинки күндөрү Анна экөөнүн ортосунда Вронскийди чоочуткан кандайдыр бир күмөндүү жаңы ички мамиле пайда боло баштады. Анна кечээ ага боюна бүткөнүн айтты. Бул укканы, муну айткандагы Аннанын андан күткөнү, турмушунда колдонулуп жүргөн эрежелеринин кодексинде көрсөтүлбөгөн кандайдыр бир нерсени талап кылып жатканын сезди. Чынында да Анна өзүнүн жайын айтаары менен Вронский адегенде өзү да шашып калып, күйөөңдөн чыккын деген сөздү айта салган. Ал мындай деп айтаарын айткан менен эми ойлонуп, мындай деп айтпасам деле болмок экен деген ойго келди дагы, бирок бул мындайча ойлонгонум
жакшы болбой жүрбөсүн деп өзү да чоочуп кетти. Күйөөңдөн чык деп айтканымдан кийин аны менен баш кошууга тийишмин. Мен буга даярмынбы, жокмунбу? Акчам жок боло туруп, аны азыр кантип алып кетемин? Каражат жагы иреттелер дейли. Ал эми аскер кызматында жүрүп, кантип алып кетемин? Мындай деп айтканымдан кийин акча камдап отставкага чыгып, буга даяр болуп турушум керек эле да. Ошондой деп Вронский ойго батты. Отставкага чыксамбы же чыкпасамбы деген маселе жалгыз өзүнө гана белгилүү болгон экинчи бир купуя сырына алып келип такады. Вронскийдин жаштайынан, жигит кезинен тартып эле даңк самаганы, эзелки бир тилеги боло турган. Андайлыгын өзү мойнуна албаганы менен, анысы ошончолук күчтүү болгондуктан, бул сезими азыр анын ашыктыгы менен кармаша баштады. Коомчулук менен аскер ишиндеги анын алгачкы кадамы эң эле ийгиликтүү болсо дагы, мындан 2 жыл илгери опсуз бир оройго та жиберди. Ал бой көтөрүп, даражамды арттырамын деп жүрүп, өзүнө берилген бир жогору даражалуу кызматты албай койгон. Анткени аны аябай баалансам дагы баркым көтөрүлө түшөр бекен деп ойлогон. Көрсө, ал орунсуз өкүмдүк кылган экен, ал кызматка алынбай калды. Ошентип жүрүп, анын эч кимге бойсунбастыгы эрксизден анын наамы катарында болуп, мен эч кимди жаман көрбөймүн, эч ким мени капа кылган эмес. Менин көңүлүм ачык, куунакмын, эч ким менин тынчымды алуучу болбосун дегенсип, ал кылдаттуулук менен өзүн эң эле эстүү көрсөтүп, бул наамын сактап жүрдү. Ал эми чындыгында былтыртан Москвага барганынан тартып, ал кубануудан калган. Колунан бардык иш келсе дагы эч неме иштегиси келбей, бой көтөрүп жүрө бергендиги элге көнүмүш болуп, кайта бир катар эл мунун колунан ак ниет, жазыксыз болуудан башка эч кандай иш келбейт окшойт деп ойлой баштаганын өзү да сезип калган. Элге дүң болгон анын Каренина менен болгон жакындыгы кайта дагы атын чыгарып, анын даңк көксөтүп иштен жеген курту бир аз тынчып калган болчу. Эми бир жумадан бери бул курту баштагысынан дагы күчөп, кайта башын көтөрдү. Анын жаштайынан бирге өсүп, жар жорону бирге күтүп, бир чөйрөдө болушкан, корпуста бирге окуп, бирге бүтүргөн, окуудан да, гимнастика оюнунан да, ийин баштыктан да, даңк көксөгөн тилектен да ар дайым атаандаша келишкен жолдошу Серпуховский жаш генералдарга өтө чанда бериле турган 2 чинди катары менен алып, жана артыкчылык атакты кошо алып, жакында Орто Азиядан келиптир. Серпуховский Петербургка келери менен эле бакыт жылдызы бийик көтөрүлүп бара жаткан артык адам катарында эл сөз кыла баштады. Вронскийдин корпустагы бир кашаалаш курбусу генерал болуп, эми мамлекет иштерине таасирин тийгизе турган бир ишке дайындалганы турат. Ал эми Вронский болсо сулуу аялдар сүйгөн, зыңкыя боюн көтөргөн, келишимдүү жигит болгону менен ротмистр гана болуучу. Эми ал канчалык бой көтөргүсү келсе, анын өз эркеле. Албетте мен Серпуховскийге көз артпаймын да, көз арта да албаймын. Бирок анын көтөрүлүп кетиши, учурун таба билсең, мен сыяктуу кишилердин мансабы бат эле көтөрүлүп кетээрин далилдейт. Мындан 3 эле жыл илгери ал дал эле мендей болучу. Отставкага чыксам кайта ал ордума жете албайм. Кызматта кала берсем, түк эчтенкем коробойт. Турмушумду өзгөрткүм келбейт деп Аннанын өзү айткан. Аннадай аял өзүмдү сүйүп турганда, мен кантип Серпуховскийге көз артмак элем. Анан ал акырын мурутун чыйралткан бойдон столдон туруп, аркы-терки жүрө баштады. Анын көзү эң эле жайнап кетти. Ал өзүнүн түшүнүксүз ал жайын чечип алгандан кийин анын санаасы тынчып, салмактуу тартып, көңүлү көтөрүлүп кала турган. Азыр да дал ошондой боло түштү. Азыр да баштагы эсептелип алгандан кийинкидей эле баары таза, баары ап-ачык болуп чыкты. Сакалын кырып, муздак ваннага түшүп кийинип алды дагы, анан сыртка чыкты. Мен сага келе жатпадым беле? Бүгүн кир жууганың эң эле созулуп кетти, деди Петрецкий. Эмне бүттүңбү деп. Бүттүм, деди Вронский, бир көзү менен күлүмсүрөп,
кокус катуураак ылдам кыймылдап жиберсе, тартипке келтирип алган иш бузулуп кетчүдөй мурутунун учун эң эле этияттана чыйралтып: "Сен ушул жумушуңдан кийин ар дайым жөн эле мончодон чыккандай боло түшөсүң", деди Петрецкий. "Мен Грицкинин үстүнөн чыктым. Полктун командирин ушундай деп аташа турган. Сени күтүп отурат". Вронский жолдошун караганы менен сөзүнө жооп кайтарбай, ойлогону бүтүндөй башкада эле. "Бул музыка ошондо ойнолуп жатабы?" деди ал. Полька менен вальстарды бапылдата тарткан гернейлердин өзүнө тааныш дабышына кулак салып: "Бу кандай той тамаша болуп кетти? Серпуховский келиптир". "А", деди Вронский. "Мен да аны билгеним жок эле". Көзү ого бетер күлүңдөп кетти. Ашыктыгым болгондон кийин бактылуумун деп эсептеп, көксөгөн ардак даңкты ошон үчүн курман кылдым деп, эң эле болбогондо ошондой милдетти өзүмө алдым деп чечкенинен кийин Вронский Серпуховскийге көз арта алганы да жок. Ал полкко келери менен биринчи мага келип учурашканы жок деп кейигени да жок. Анда жакшы болуптур. Полк командири Демин помещиктин чоң үйүндө туруучу. Келген элдин баары астыңкы кең балконго чогулушкан экен. Арак куйган кичирээк бочканын жанындагы кителчен ырчылар менен офицерлердин ортосунда турган полк командиринин албеттүү шайыр келбети Вронскийдин көзүнө короонун ичинен биринчи чалынды. Ал өзү балкондун биринчи баскычына чыгып келип, Оффенбах кедрилен ойноп жаткан музыканын дабышын баса кыйкырып, четирээк турган солдаттарга бир неме деп айтып, колун шилтегилеп жатты. Бир топ солдат, вахмистр жана бир нече унтер-офицер болуп Вронский менен бирге балконго келишти. Полк командири столго барып, колуна бокал алып, кайта эшик алдына чыгып келип, тост айтты. "Биздин мурдагы жолдошубуз, эр жүрөк генерал, князь Серпуховскийдин саламаттыгы үчүн. Ура!" Полк командиринин артынан колуна бокал алып, күлүмсүрөп, Серпуховский да чыкты. "Бондаренко, сен жашаргандан жашарып бара жатасың", деди ал, өзүнүн каршы алдында турган экинчи срок кызматта иштеген эрдемсинген кызыл чырай вахмистрге. Вронский Серпуховскийди 3 жылдан бери көрө элек эле. Бакенбард коюп, улгайыңкы көрүнгөнү менен, ал өзүнүн сулуулугу менен эмес, назик жүз көрүнүш ырайынын ысыктыгы менен адамды таңыркатып, дагы эле баштагысындай келишимдүү экен. Анын жүзүнөн Вронский жалгыз гана бир өзгөрүштү байкады. Ал иши илгери келип, даңкы арткан кишилердин жүзүнө пайда боло кала турган кубаныч нуру анын жүзүнөн байкалып, дайыма нурдантып турду. Мындай нурданууну Вронский билгендиктен, аны дароо эле Серпуховскийдин жүзүнөн байкады. Серпуховский баскычтан түшүп келе жатып, Вронскийди көрүп калды. Серпуховскийдин жүзү кубанычтан күлүмсүрөп, жадырап жайнап кетти. Ал бокалын өйдө көтөрүп, Вронский менен учурашып, башын жогору көздөй жаңсап койду. Бу ишараты менен өбүшүүгө эрден даярдап, кашкая тартып туруп турган вахмистр менен учурашпай бара албаймын дегенди билдирди. "Мынакей анын өзү", деп заң кете түштү полк командири. "Яшвин, мага сенин капаланмайың кармап калды дебеди беле?" Серпуховский эрдемсинген вахмистрдин ымдалышкан толук эрдинен өпкөндөн кийин эрдин жүз арчысы менен сүртүп Вронскийдин жанына келди. "Эң эле сонун болбодубу?" деди, Вронскийдин колун кыса кармап, аны четти көздөй ээрчите басып. "Сен булар менен бол", деп бакылдап, полк командири Яшвинге Вронскийди көрсөттү дагы өзү төмөн түшүп, солдаттарды көздөй басты. "Кечээ эмне үчүн ат чабышта болгонуң жок? Сени менен ошондо көрүшөт экенмин деп ойлодум эле", деди Вронский Серпуховскийди кылчая карап. "Кечигип барып калыпмын, кечиргин", деп сөзүн кошумчалады дагы, анан адъютантына кайрылды. "Муну жетишинче менин атымдан таратып берсин", деп тапшырган. Серпуховский намыянынан шашыла 100 сомдук 3 кагазды сууруп чыгып, өзү кызарып да кетти. "Вронский, бир нерсе жейсиңби же ичесиңби?" деп сурады Яшвин. "Ой, мында графка тамак алып кел. Мына,
Мунычкин полк командирinin үйүндө көпкө чейин дуулдашты. Аябай көп ичилди. Серпуховскийди колго көтөрүп көк кыргытышты. Андан кийин полк командирди дагы көтөрүп көк кыргытышты. Андан кийин ырчылардын жанына барышып, полк командиринин өзү Петрицкий менен бийледи. Андан бир аз күйүүгө түшкөн полк командири короодогу отургучка барып отуруп, Пруссияга караганда Россиянын артыкчылыгын, айрыкча аттуу аскерлердин чабуул коюу жагынан артык экендигин далилдей баштады. Ошондо тамашанын уу-дуусу бир аз басаңдай түштү. Серпуховский колун жууна турган үйгө барып кирип, андан Вронскийди учуратты. Вронский муздак суу менен күйүнүп жаткан экен. Ал кителин чечип салып, кызарып кеткен түктүү мойнун чоргоодон аккан муздак сууга тосуп, мойну менен башын жышкылап жатыптыр. Вронский жуунуп болуп, Серпуховскийдин жанына келип отурду. Анан ал экөө ошол замат эле ошондогу диванчага которулуп отурушту дагы, алардын ортосунда экөөнө тең бирдей кызык аңкеме башталды да кетти. Сенин кабарыңды аялым аркылуу бүт угуп жаттым, деди Серпуховский. Менин аялым менен учурашып турганың үчүн рахмат. Варя экөө көңүлдөш. Бүт Петербургдагы аялдардын ичинен жалгыз ушул экөө менен гана учурашып сүйлөшөм, деди Вронский, күлүмсүрөй жооп кайтарып. Ал күлмүңдөгөндө аңгемесинин эмне жөнүндө болуп, анын кай жакты көздөй бет ала турган багытын билип, анан анын оюндагыдай боло тургандыгына күлүмсүрөдү. Жалгыз ошол экөө элеби? Серпуховский күлүмсүрөп кайта сурады. Ооба, мен да сенин кабарыңды аялыңдан болбосо дагы айтор угуп жүрөм. Вронский мостоя калып, анын антип четин чыгарган какшык сөзүн тыя сүйлөдү. Сенин бу жетишкен ийгиликтериңе аябай кубансам дагы, ага таң калганым жок. Анткени мен андан дагы көбүрөөктү күткөмүн. Серпуховский жылмая күлдү. Вронскийдин мындай деп айткан пикири ага жага бербей калып, ал кубанычын жашыргысы келгени да жок. Чыным айтсам, мынчалыкка жетишем деп өзүм ойлогон эмесмин. Эми буга менин кубанганым чын. Мен даңкты катуу сүйөт эмесминби? Ал менин кемчилигим. Анын эмнесин жашырайын? Эгер ишиң мынчалык илгери кетпеген болсо, балким муну мойнуңа албаганда болор элең. Кантип эле, деди дагы күлүмсүрөп Серпуховский. Мунсуз жашоого болбойт деп кайдан айтайын? Бирок турмуш анчалык кубанычтуу болбойт эле да. Эгер жаңылышпасам, бул өзүм өнөр кылып алган ишиме менин бир аз шыгым болууга тийиш деп ойлоймун. Анан кандай гана бийлик болбосун, ал менин колумда боло калса, мен тааныган кишилердин бу тобуна караганда менин колумда бийликтин мыкты болоору шексиз, деп Серпуховский өз ийгилигине мактана жайнай күлдү. Ошол бийликке канчалык жакын болсом, ошончолук мен Кудайга ыраазымын. Бирок сага ошондой болгону менен элдин баарына андай боло койбос. Мен да ошондой деп ойлоно турганмын, бирок азыр ансыз эле жашап жатамын. Жана жалгыз ошо үчүн гана жашоонун кереги жок экен, деди Вронский. Мына дал ошол деп Серпуховский күлө сүйлөдү. Мен сөзүмдү ошол сен жөнүндө ишке болбой койгондугуң жөнүндө укканымдан баштамак элем. Сенин бу кылганыңды албетте мен туура деп таптым. Ар нерсенин өз ыгы бар. Менимче болбой койгонуңдун өзү жаман эмес, бирок аны андайча кылууга тийиш эмес элең. Болор иш болду. Анан менин өткөн ишке эч качан өкүнбөй турганымды жакшы билесиң. Анын үстүнө азыркы алабалым эң эле сонун. Аның учурлуу гана сонундук, бирок сен аны менен канааттанып калбайсың. Сенин агаң жөнүндө мындай деп айта албайм. Ал да мына бу биздин кожоюн сыяктуу баладай бир жазыксыз жанда. Ана көрдүңбү аны? Ура деген кыйкырыкка кулак салып кошумчулай айтты. Ал жыргап жүрөт. Ал эми сен болсоң буга канааттана албайсың. Мен да канааттандырат деп отурган жерим жок. Анан жалгыз бул гана эмес, сен сыяктуу адамдар өтө керек. Кимге? Кимге дейсиңби? Коомчулукка? Россия үчүн кишилер да керек, болбосо баары куураган отурат. Эмнени айтасың? Орус коммунисттерине каршы күрөшкөн Берченевдин партиясын айтасыңбы? Ошону койчу, деди
Серпуховский. Аны ошондой бир орунсуз ой ойлонушу мүмкүн деп күмөндөнгөндүгү үчүн өкүнө бетин тырыштырып. Анын баары болбогон иш, андайлар дайыма боло келген, боло бермекчи дагы. Эч кандай коммунист деген жок, бирок бузуку кишилер ар дайым кандайдыр бир зыяндуу, укмуштуудай коркунучтуу партияны ойлоп чыгарышат. Бу эзелки жорук, жок сен экөөбүзгө окшогон көз каранды болбогон кишилердин партиясынын бийлиги керек. Кандайча? Вронский колунда бийлик болгон бир нече кишилердин атын атады. Эмне үчүн алар көз каранды болбогон кишилерден эмес? Эмне үчүн дегенде, көз каранды болбос үчүн туулгандан тартып эле аларда дөөлөт, атак болгон эмес. Алар биз сыяктуу күндүн көзүнө жакын төрөлгөн эмес. Аларды акча менен да, алдап соолап дагы сатып алууга болот. Алар ошол ордунда байыр алып туруу үчүн кандайдыр бир багыт ойлоп чыгаруулары тийиш. Ошентип алар өздөрү ишенбесе дагы кандайдыр бир пикирди, багытты жүргүзө баштайт. Бирок ал натыйжада зыян гана келтирет. Бу багыт дегендин баары өкмөт үйүнө барып отуруп, айлык алуунун гана амалы. Алардын колундагы картасын карасаң, анчалык деле ашкан татаалдыгы жок. Балким мен алардан эч кандай кем болгудай негизим жок боло туруп, алардан кем, акылсыз да болуп калышым мүмкүн. Бирок биздин аларга караганда оңой олтоң сатылып кетүүгө болбой турган бир олуттуу артыкчылыгыбыз бар. Мына ушундай кишилер качанкыдан да эми өтө керек. Вронский сөзүнүн мазмунуна дит койбостон Серпуховскийдин ишке деген ынтаасына көбүрөөк дитин койду. Ал өзү кызмат талабы жагынан эскадрондун мүдөөсүнөн аша албай жүрсө, Серпуховский өкмөттү бир жагынан жактырып, бир жагынан жактырбай, аны менен күрөшмөкчү болуп ынталанып алыптыр. Серпуховский жашаган өз чөйрөсүндө эң эле чанда бир кездеше турган анын түшүнүктүүлүгүнүн, акылынын жетиктигинин, сөзгө чечендигинин натыйжасында анын аябай күчтүү киши болоруна Вронскийдин шексиз көзү жетти. Канчалык уяттуу болсо дагы анын ага чындап ичи күйдү. Канча кылганы менен менде ал үчүн бир негизги нерсе жетишпейт, деди Вронский. Менде бийлик көксөөчүлүк жетишпейт. Ал бир кезде болгону менен эми болбой калды. Кечиргин, мунун жалган сөз, деди Серпуховский күлүмсүрөп. Жок, чын, азыр ошондой чындыгын билдиргиси келип кошумчалады Вронский. Рас, азыр экени чын, бу башка кеп, бирок бу азыр ар дайым боло бербейт да. Мүмкүн, деди Вронский. Сен мүмкүн десең, а мен сага ажып эмес дегенди айтмакмын, деп Серпуховский анын оюн айттырбай тапкандай сөзүн улантты. Сени көрөйүн дегенимде ушул эле. Сенин анткениң орундуу болгон, мен аны түшүнүп турам. Бирок көжөлүүгө тийиш эмессиң. Сенден жалгыз суранганым өз оюма кой. Сага пайдамды тийгизейин деп отурган жерим жок. Бирок эмне үчүн сага пайдамды тийгизбөөгө тийишмин? Сен болсоң мага далай жолу пайдаңды тийгизгенсиң. Биздин достук мындан да жогору экендигине ишенем. Мына ушундай, деди, аялдарчасынан аны мээримдүү күлүмсүрөй карап. Мага карт бланш берип, полктон чыккан, анан сени кандайча тартканымды өзүң билбей да каласың. Эгер түшүнө турган болсоң, деди Вронский, мага азыр ушул боюнча болсо эле болгону. Серпуховский ордунан туруп, анын бет алдына келип турду. Сен ушу боюнча эле болсо болгону дедиң. Бул айтканыңды түшүнүп турам, бирок сага муну айтмакчымын. Экөөбүз тең тушпуз. Бирок сен мага караганда аялды сан жагынан көбүрөөк билишиң мүмкүн. Серпуховскийдин күлүмсүрөй карап, жаңсаган ишараты. Вронский, сенин талуу жериңди акырын гана сыйпап, кол тийгизип коеюн. Сен андан коркпой эле кой деген маанини түшүндүрөт. Бирок менин алган аялым бар. Өзүң жакшы көргөн бир аялың менен гана болсоң, ушундайча кимдир бирөө жазса керек эле. 1000 аял менен болгондон артык бүт аялды билериң шексиз. Азыр барабыз, деди Вронский үнүн катуу чыгарып. Үйгө баш багып, ал экөөнү полк командирге чакырган офицерге. Эми Вронский анын айтайын дегендерин бүт уккусу келди. Эмеси сага айтайын деген акылым бул.
Адамды ишинен аксата турган аял болот. Аялга ашык боло туруп, башка бир ишти иштөө эң эле кыйын. Андыктан ишке зыянын келтирбей пайдалуу сүйүү үчүн үйлөнүш керек. Анын жалгыз чарасы ушул. Айтайын дегенимди кандай деп түшүндүрсөм болот, деди. Салыштырып сүйлөгөндү жакшы көргөн Серпуховский. Жок, кое тур. Көтөргөнүң жүк боло туруп, ошону менен бирге колуң менен бирденке иштөө үчүн. Ал жүк жонуңда бекем таңылууга тийиш. Ал кишинин үйлөнгөнү болот. Мен муну үйлөнгөндөн кийин гана түшүндүм. Ошондо менин ойдо жок жерден колум бошой түштү. Ал эми үйлөнбөстөн ал жүктү көтөрө жүрүп, бирденке иштөөгө эч мүмкүн эмес. Анткени эки колуң бош болбойт. Мазанков менен Круповду ал экөө аял деп жүрүп мансабынан айрылышты. Ошолорда аялбы, деди Вронский, аты аталган экөө байланышта болгон француз аял менен артист аялды эсине түшүрүп. Аялдын коомчулуктагы кадыры канчалык чоң болсо, ал ошончолук жаман. Бул кош колдоп жүк көтөргөндүк гана эмес, аны башка бирөөдөн тартып алгандыкка жатат. Сен эч качан ашык болуп көрбөсөң керек, деди Вронский. Алды жагын карап, акырын гана аны эсине түшүрүп. Мүмкүн, бирок айткандарым эсиңде болсун. Анан дагы аял дегениң эркектерге караганда затчылыраак келишет. Биз ашыктыкты кандайдыр бир эбегейсиз чоң нерсе катарында эсептей турган болсок, алар аны кадыресе иш катарында көрүшөт. Азыр, деди ал кирип келген лакейге. Бирок ал ойлогондой, лакей аларды чакырганы келген эмес экен. Лакей Вронскийге кат алып келип берди. Муну сизге княгиня Тверскаянын жигити алып келип берди. Вронский катты ачып көрүп, жадырап жайнап кетти. Башым ооруп чыкты, үйгө барайын, деди Серпуховскийге. Андай болсо кош болгон. Карш бланш бересиңби? Кийин да сүйлөшө жатарбыз. Сени болсо Петербургдан издеп таап алам, деди Вронский Серпуховскийге. Саат 6-га кеткендиктен Вронский өз вактысында кетүү үчүн, анын үстүнө элдин баарына таанымал болгон өз аттарым менен барайын деген ой менен Яшвиндин извозчик каретасына отурду дагы аттарды мүмкүн болушунча тезирээк айдоого буйрду. 4 кишилик эски извозчик каретанын ичи кенен эле. Вронский анын бир бурчуна отурду дагы бутунсуна алдыңкы отургучтун үстүнө чыгарды. Тиричилигимди тактап алдым го деген көңүрт ою, Серпуховский менен болгон достугу, анын өзүн мактагандыгы, анын керектүү киши экендиги жөнүндөгү көңүлүндө калган көңүрт элес, азыркы самап бара жаткан жолугушуу сезими менен баары бирге кошулуп, аны өмүрдүн кызыкчылыгына батырган көңүл кубанычын жаратты. Бул сезими ошончолук күчтүү болгондуктан ал эрксизден өзүнөн өзү күлүмсүрөдү. Бутун отургучтан түшүрүп, тезесин айкалыштырып, кече аттан жыгылганда ооруп калган бутунун чыңалган балтырын кармап көрдү. Анан чалкалай жатып, бир нече ирет көкүрөгүн кере-кере дем алды. Сонун, эң эле сонун, деди ал өзүнөн өзү. Мындан мурун дагы ал денесинин булумдуулугуна далай ирет кубанган болсо да, азыркыдай өзүнө өзү ыраазы болуп, өз денесин сүйгөн эмес. Анын кубаттуу бутунун болор болбос зыркыраганы, дем алгандагы көкүрөгүнүн керилгени өзүнө эң эле жылуу сезилди. Аннага териктире таасир эткен августтун ушул чайыктай ачык салкын күнү Вронскийди чейралта жанына жагып, муздак суу менен жуунгандан кийин ысып чыккан бети башын сергитип да жиберди. Мурутун жылтылдата майлаган бриллиантин майдын жыты бу таза салкын абада ого бетер сонун жыттанып кетти. Каретанын терезесинен анын көзүнө чалынгандардын баары, батып бара жаткан күндүн түнөрүңкү тарткан жарыгы түшүп, муздак таза абанын ичинен көрүнгөндөрдүн баары, батканы бара жаткан күндүн нурунан жаркыраган үйлөрдүн төбөлөрү, имараттардын бурч булуңу менен дубалдар, анда-санда учурап калган жөө кишилер менен экипаждар, былк этпей турган дарактар менен көк чөптөр, жөөктөрү түп-түз тартылган картошка айдоолор, үйлөр менен жыгаштан, картошконун сабагы менен анын жөөктөрүнөн кыйгаш түшкөн көлөкөлөрдүн бүт баары Вронскийдин дал өзүндөй кубаттуу, шайыр, сергек көрүндү.
көрүнгөндүн баары азыр гана тартылып бүтүп, бетине лак жабылган жакшынакай пейзаж сүрөттөй кооз боло турган. Хайдаткын деди көчүргө терезеден башын чыгарып, анан чөнтөгүнөн 3 сомдук кагазды сууруп алып, кылчайып караган көчүрдүн колуна кармата салды. Извозчиктин колу фонардын жанынан бир немени сыйпалагандай болуп, камчы шкырла зуу эте түшкөндө, карета тегиз шоссе жолдун таманы менен безеленип жөнөдү. Мага бул бакыттан башка түк эчтенкенин кереги жок. Эки терезенин ортосундагы коңгуроону шылдырата турган коргоолдой тоголок сөөкчөнү тиктеп ойлонуп отуруп, Аннаны эң акыркы жолу көргөнүндөй көз алдына элестетти. Улам барган сайын ага ашыктыгым артылып барат. Верденин казыналык дачасынын багы да мына. Ал мунун кайсы жеринде болду экен? Кайда эмне болду? Эмне үчүн мында учурашмакчы болуп, ансын Бетсинин катына жазган эмнеси? Деген ойду гана ойлонду. Бирок ойлонууга да мүмкүнчүлүгү болбоду. Аллеяга жете электе эле ал кучерди токтотту. Анан эшикчени шарт ачып, карета токтой электе андан секирип чыгып, үйдү көздөй бара турган аллеяга түштү. Аллеядан эч ким көрүнбөдү. Оң жакты карап алып, Аннаны көрдү. Аннанын бети вуаль тор менен чүмкөлүү экен, бирок ал анын жалгыз өңүнө гана таандык болгон жүрүштү, ийиндин салынышын, башын тутканын кубана карап алды. Дал ошол замат анын денесинен электр тогу жүрүп кеткендей боло түштү. Ал бутунун чирене басканынан тартып, дем алып өпкөсүнүн кыймылдаганына чейин өзүн өзү кайта дагы эң эле күчтүү сезип, эмнегедир эриндери жыбырап кетти. Анна аны менен келип жолукканда анын колун бекем кысты. Чакырганым үчүн капа болгонуң жокпу? Сени менен учурашкыдай зарыл ишим болуп калды, деди Анна. Вуальдын далдасынан Аннанын эриндерин катаң, чымыркана жымырылып турганын көрүп, Вронскийдин көңүлү дароо өзгөрүлө түштү. Менби? Ачууланчу мен бекем? Кандайча бияка келдиң? Баары бир, деди Анна. Колун анын колуна сүйөй коюп, жүр, басалы, сүйлөшө турган сөзүм бар. Вронский кандайдыр бир иш болгонун, бул учурашуунун кубанычтуу болбой турганын түшүндү. Аннанын көзүнчө ал өз эркинен ажырап калуучу. Бу сапардагы ал анын эмнеликтен сабырсызданган себебин билбесе да, өзү да эрксизден сабырсыздана баштаганын сезди. Эмне болду, эмне, деди Вронский, Аннанын колун чыканагы менен кысып, жүзүнөн анын пикирин түшүнүүгө аракеттене карап. Анна кайратын боюна жыйнап, унчукпастан бир аз басып барып, анан дароо токтой калды. Мен сага кечээ айтканым жок эле, деп ал аптыга ылдам-ылдам дем алып сөзүн баштады. Алексей Александрович менен үйгө кайтып келе жатып, ага баарын айттым. Аялың болуп тура албаймын, дедим. Ошентип, анан ага баарын айттым. Вронский анын сөзүн, аны көздөй эрксизден боюн салып, бул аркылуу анын оор алабалын жеңилдеткиси келгендей эңкейип тыңшады. Бирок Анна ушундай деп айтаары менен ал дароо боюн түзөтүп, ырайы менсинип, катаалдана өзгөрүлө түштү. Ооба, жакшы болуптур, чексиз жакшы болгон экен. Бул сен үчүн эң эле кыйын болгон чыгар, деди Вронский. Бирок Анна анын сөзүнө кулак салганы жок. Өзгөрүлө түшкөн өңүнө карап, анын ички пикирин окууга аракеттенди. Вронскийдин өзгөрүлө түшкөн ырайы эми дуэлге чыкмайынча калбаспыз деп, адегендеги анын оюна келе калган пикирге таандык экендигин Анна кайдан билсин? Дуэль маселеси эч качан анын оюна келген эмес, ошондуктан ал Вронскийдин өзүнүн мындайча катаңдап өзгөрүлө түшкөнүн башкача түшүндү. Сиздер орус элинин залкар жазуучусу Лев Николаевич Толстойдун Анна Каренина романын угуп жатасыздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.